Овода Лондон BBC Кыргыз кызматы саламатсыздарбы. Дүниелик жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Сауд Аравиясы ажылык зыяраты учурунда 700дөн ашуун киши курман болгонго байланыштуу сын пикирлерди четке кагууда. Европадагы мигранттар убарасы. Венгрия анын жери аркылуу өткөн мигранттарга жасаган мамилесин өзгөрттүбү? Курман айтта Дакада жашаган фермердикине барабыз. Ал көп кабаттуу үйдүн үстүндө уй багат экен. Сауд Аравияда зыярат учурунда тепсендиде калып курман болгон 700дөн ашуун кишинин аты жөнүн аныктоо аракеттери улантылууда. Иран бул адамдардын өлүмү үчүн саудиликтер жоопту деп айтты. Сауди бийликтери болсо сын пикирди четке кагууда. Король Салман коопсуздук чараларын кайра карап чыгууну буйрду. Сактык чаралары жакшыртылганына карабай, ажылык зыяраты учурунда соңку 25 жылдагы эң оор окуя болду. Кече Тебелендиде калып 400дөн ашуун киши мерт кетти. Жүздөгөнү жаракат алды. Сауд Аравиянын королу Салман өлгөндөрдүн жана жаракат алгандардын жакындарына көңүл айтып, ажылыктын уюштурулушун толук текшерүүнү буйрду. Тебеленди мекенин четинде ажылыкка келген 2 миллиондой адам чогулган Минадагы чатыр айылында болгон. Башаламандык кыязы эки тараптан келаткан эки калың топ жолдун кесилишинде бет маңдай чыга келгенде башталса керек. Мындай кырсыктардын накта себептерин аныктоо үчүн окуяны териштирип жатабыз. Мындай окуя кайталанбаш үчүн колдон келгенин бүт жасайбыз. Сентябрь башында Меккедеги улуу мечитке кран кулап, 100дөн ашуун адам көз жумду. Сауд Аравиясы ислам дининдеги эң ыйык жерде турганына сыймыктанат. Бирок соңку кырсык миңдеген зыяратчыга кам көрүп, аларды коргой турган коопсуздук чараларын бекемдөө маселесин дагы бир жолу көңүл чордонуна чыгарды. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан мигранттардын агымын чек ара аркылуу Хорватияга багыттоо аракетинде эл аралык колдоого муктаж экенин билдирди. Ал Бириккен Улуттар уюму жана коңшу мамлекеттер менен кеңешмейинче чек араны тоспой тургандыгын айтты. Өлкөгө мигранттардын агымы токтой элек, өкмөт аларга Австрияга жетип алууга көмөктөшүүдө. Венгрия тейлөө ишин жакшыртты. Бул качкындар менен мигранттар Хорватиянын чек арасынан келди. Аларды автобустан 20 кишиден турган топко бөлүп түшүрүштү. Көптөгөн полиция жана аскерлер турат, бирок эч чатак чыккан жок. Венгр-серб чек арасындагы башаламан, зээнди кейткен окуялардан кийин түшүнүү, тартип жана сабырдуулук менен тейлесе болору айкын болду. Бул болсо Венгриянын мигранттарга карата стратегиясынын дагы бир өңүтү. Товар ташыган вагон. Эгерде өкмөт чек арасын жабууну чечсе, өзү орноткон жаңы чек ара дубалындагы тешикти ушул вагон менен тоздурат. Бул адамдар Сербия менен Хорватия чек арасын ачып берип, учурда Венгрияда ачып берген жол аркылуу Батыш Европага өткөнүнө кубанууда. Эми алар Австриянын чек арасына чейин барышат. Ал жерден убадаланган же башка бир өлкөгө жөө эле өтүп кетишет. Сиздер көрүп жаткан BBC кабарларды улантабыз. Volkswagen компаниясынын жетекчилиги жаңы директорду тандоодо. Компания башка жетекчилердин кызматтан кеткенин да жарыялашы мүмкүн. Алар зыяндуу газ көрсөткүчтөрүн бурмалоо боюнча тергөөдө эмне аныкталганын дагы айтышы күтүлөт. Volkswagen'дин жетектөөгө Porsche'нин башкы директору Матиас Мюллер келиши мүмкүн деп болжонууда. Бириккен Улуттар уюмунун Украинадагы өкүлү өлкө чыгышындагы жекчили администрациялардын жардам агенттиктерди чыгарып салуу тууралуу чечими 4 миллиондон ашуун адамга оорчулук келтириши мүмкүн деп билдирди. Луганск аймагындагы жардам агенттиктерине аймактан чыгып кетүүгө бүгүнкүгө чейин, ал эми бир катар өкмөттүк эмес уюмдарга эртеңкиге чейин убакыт берилген. Рим папасы Францис Нью-Йоркто Бириккен Улуттар уюмунда сөз сүйлөп, дүйнө лидерлерин адамзаттын айлана чөйрөгө болгон укугун урматтагыла деп үндөдү. Энергияны чексиз эңсөө айланага зыян келтирүү менен бирге жакыр адамдарга оорчулук келтирип жатат, деди Францис. Ал Ирандагы атомдук программа боюнча келишимди саясий эриктин жакшы үлгүсү деп атады. Президент Обама менен Кытайдын лидери Ши Цзиньпин
Вашингтондо сүйлөшүү өткөрүштү. Эки өлкөнүн кызматташтыгында чоң жылыштар бар, деди Обама. Президент Си Цзиньпин болсо Америкага тынчтыкты бекемдөө максатында келгенин айтты. Дүйнөдөгү миллиондогон мусулмандар Курман айтты белгилеп жатканда, курмандыкка мал сойгондордун бири бангладештик бир фермер болду. Бул жөн эле фермер эмес, анын уй багуу ыкмасы тууралуу кезектеги баяндамада айтып берели. Менин атым Азадур Рахман. Агам менен шаардын эски бөлүгүндө бир үйдө чогуу турабыз. Мал жайганга жерибиз жок. Андыктан биз уйларыбызды үйдүн үстүндө багалы деп чечтик. Менин фермам тамдын үстүндө. Уйларыбызга бул жер жагат го дейм. Уйларды колдон келишинче жакшы караганга аракет кылам. Жайында ысып кетпесин деп атайын желдеткич орнотом. Кышында болсо үшүбөсүн деп жуттан жасалган тердик жаап коем. Адеп мал менен алектенгенимде элге жаккан эмес. Бирок сүт берген уйларды бага баштаганда эч ким каршы чыккан жок. Барган сайын бизден сүт сатып алгандар көбөйүп баратат. Уйду там үстүнөн түшүрөрдө бүт үй бүлөм дүрбөйт. Жардамга киши жалдап келем. Тепкичке катар-катар камыш төшөп, уй тайгаланбасын деп, ар бир тепкичке кум салынган кап коебуз. Кумду трактор менен ташып келебиз. Уйду жерге түн ичинде түшүрөбүз. Антпесек эртең менен бала чака чогулуп чуркураса, уй үркүп кетет. Бирөө уюзду сатып алса, агам экөөбүздүн ичибиз ачышат. Аялым жана бала чакам ыйлайт. Өзгөчө азыр ошондой. Себеби биз музоо кезинен чоңойтуп баккан ойду айтка деп союшат да. Мал болсо да көнүп аласың. Бирок Алла Тааланын буйругу менен биз баккан мал курмандыкка чалынат. Эми спорт жаңылыктары. Швейцарияда ФИФАнын президенти Сеп Блаттердин сот иши башталып, ал сурак бергени кабарланууда. Ал эми Англис футбол лигасында демалыштара бир топ оюндар өткөн жатат. Эртең Ливерпуль өз талаасында Астон Вилла менен таймашат. Тренерлери Брендан Роджерс жана Тим Шервуд ар кими жеңишке үмүт артууда. Тоттенхам менен Манчестер Сити, Челси менен Ньюкаслдагы эртең ойношот. Мурунку Англис футболчусу Дэвид Бекхэм BBC менен маегинде мурунку тренери Алекс Фергюсон аны Манчестер Юнайтеддеги дүйнөлүк стандартка төп келген оюнчулар тизмесине кошпогонуна эч капа болбогондугун билдирди. Сэр Алекс апта башында Манчестер Юнайтедде 4 гана мыкты оюнчу болгон деп, аларга Бекхэмди кошкон эмес. Ал ортодо FIFA 2022 жылдагы дүйнөлүк чемпионат Катарда 21 ноябрда башталарын тастыктады. Ал 28 күн жүрүп, финал 18 декабрда өтмөкчү. Катарда жай мезгили өтө ысык болот деген негизде FIFA чемпионаты июнь айынан кышка жылдырууга мажбур болду. Украиналык боксер Владимир Кличко буту травма болуп, октябрда Тайсон Фьюри менен болчу таймашка катышпай турган болду. Британдык боксер менен Германияда күрөшчү болгон Кличко оор салмактагы 3 жолку чемпион наамын коргомок. Муну угары менен Тайсон Фьюри айтпадым беле деп, бир себеп чыгып Кличко мен менен таймашпайт деп алдын ала билип айткан сөзүн Твиттерден эске салды. Жаңылыктардын соңунда жирафтардын мойну узун экени баарыбызга маалым, бирок алардын тили дагы узун экенин баары эле билбесе керек. Жирафтын тилинин узундугун байкаш үчүн Австралиядагы зоопарктын кызматкерлери анын тамагын алыс жака коюшкан. Окумуштуулар бул жаныбардын тили өтө узун экенин, анын жардамы менен ал оозуна кыска убакта эле көп жалбырак чогултуп алууга жетишерин аныкташкан. Жирафтын тили узун болушуна миңдеген жылдар бою жүргөн эволюциялык өзгөрүү себеп болсо керек. Жирафтын тили чында узун болсо, кишинин тили узун деп башка мааниде айтылат эмеспи? Интернет сайтыбызды эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстандыктардын ажылык зыяраты жөнүндө баянды ал жакта биздин радиодон уксаңыздар болот. BBC жаңылыктан ошондой эле Facebook'тан дагы таба аласыздар. Аны үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеш керек. Биринди ушуну менен аяктайбыз. Аны алып барган Акчылпон Койчиева. Дем алыш күндөр көңүлдүү өтсүн.